барамыз. Суроолоруңуздардын маселелериңиздерди берип алсаңыздар болот. Ал эми мына ушундай мүмкүнчүлүк жаратып, ата эсине келип отурган сабырды көздөбүзгө ыраазычылык кылган чак коебуз туугандар. Мен de azыр естеген урматтуу кыргызстандыктар 8 январь Азыр аз жолуктурат, бирөө келатат го. Аз жолуктурат. телефондор болот. Жолуктурат азыр. Ызылдабай туруңуздар, аз жолуктурат. Мына келишти. Талаптарыңыздарды койсуңар. Ачык айтып. Аны болсо сөзүн кезеги 5-чакырылыштын жогорку кеңешинин депутаты урматтуу Жылдызхан Айтыбаевна келиңиз. Жөнөт койгула ошону эне бир жолу коем. Бошко тийген азыр. Бара мен ручка жок. Кара сулуктар. Менин жердештерим. Ак эмгек менен дамталган бактасы жүзүм дарбыз коолу менен дамталган эл тартиби бар эл болот. Тартипти сактасак. Экинчиден урматтуу элим, жогорку кеңешке шайлоо болуп жүргөндө сентябрдын аягында айттым эле. Эгерде Кудай буйруп Садыр Жапаров эркиндикке чыкса, Бар жок мына жакта да. мен сөзсүз Садыр Жапаровду алдыңыздарга алып келем деп. Ошол убадам аткарылдыбы? Bir aydan ne kogama жазбоо жайлы. Аткарылды. Бербейбиз бул жерде айтып. Кыргызстандыктар, мекендештер, жердештер, Кыргыз элинин тарыхында биринчи жолу урууга бөлүнбөй, регионга бөлүнбөй, улут улутка бөлүнбөй, карапайым калк өзүнүн ишенген, өзү үмүт арткан жалгыз талапкер Садыр Жапаровду мына өзүңөр көрсөтүп колдоп турасыздар. Кетип болсо буя. Урматтуу менин жердештерим, азыр мына көрдүңөр кандай жала башталды. Бул башталышы. Кудай буйруп силер колдоп 10 январда баргар бир муштумдай болуп түйүлүп, Садыр Жапаров президент болгондон кийин мындан ары ошол президент болгондон кийин биз колдошубуз керек. Анткени бир топ саясатчылар, бир уч бай